Биз бүгүн кандай видео жасайбыз? Мындай поздравленияга окшош, типа поздравление, дагы эмне деп айтсак болот? Или как слайд-шоу сыяктуу, но астында фоновый видео болот. Бүгүн өзү темабыз кандай? Темабыз KineMaster или KineMaster деп дагы айтышат экен. KineMaster программасында текст менен иштөө, то есть биздин немебизге текст жана үстүнө сүрөт кошуу болот. Камерамды өчүрүп койсом болобу? Өзүмдү өзүм алаксытып салтам. Так, все. Баш сабакта темада бизде группада болгон окуучулардын почти баары эле катышты. Итак, эгерде могу 2 күндөн бери сабакка катышып, жаңы үйрөнүп аткан окуучулар болсо, азыр сиздерге эмне? Биринчи тапшырмабыз телефонго сөзсүз түрдө мынакей могу KineMaster деген программаны түшүрүп алуу. Кандай жазылат? KineMaster болуп жазылат. Мунун размери жеңил эле, бат эле түшөт. Эми мен азыр сиздерге 3 видео жөнөттүм, ошолорду колдонобуз. Ага чейин бирок так. Программаны ачайын. Эми биринчи кошулган окуучулар үчүн азыр кыскача программа боюнча кыскача маалымат айта кетейин. Программаны мына ачтык. Программаны ачканда эле кече Сезим узун түшүндүрүптү группада. Мындай кылсам мындай болот деген. Бул программа ачканда эле эмне автоповорот болуп, телефондун өзү на весь экран бата турган болуп, эмне ориентациясы алмашат экен. Мындай кылбаса, во-первых, эмне болот? Кнопкалары жакшы батпай калат, кнопкалар кичинекей болуп бизге көрүнбөй калат. Ошон үчүн чоң экранда иштеген баарыбызга эле ыңгайлуу болот. Экинчиси, мына программаны ачтык. Ачкандан кийин эмне кылабыз? Биз биринчи өзүбүзгө керек болгон видео материалдарды тандап алышыбыз керек. Менин видео материалдарым азыр бул жакта пока примерно көрүнбөй эле. Так. Дагы бул жерде кошумча нерсе, видеону программаны ачканда, биз биринчи эле плюс деген кнопканы басабыз. Муну эмне кылабыз? Биздин программага өзүбүздүн галереядан, телефондун памятинен видео кошуш үчүн колдонулат. Дагы кошумча мен бул программаны дагы үйрөнөм дегендер үчүн, эгер англисчени жакшы түшүнсөңүздөр, кийин ушу биздин курс бүткөндөн кийин деле. Оң жактагы кнопкада бул жерде YouTube'да бул программанын өзүнүн официальный каналы бар экен. Ал жакта дагы кошумча бир нерселерди үйрөтөт экен. Англис тилибизде эгерде проблема болбосо, ошол жактан карап үйрөнүп алсак болот. Плюсту бастым. Эң стандарт размер экранда программаны иштетиш үчүн эң стандарт, эң жакшы размер бул 16:9. Кийин муну мисалы жасалган слайд-шоуду телевизорго дагы көрсөтсөк, ноутбукка которуп, ноутбукта көрсөк деле эмне болот? Ошондо жакшы көрүнөт экен. Мына 3 видеом келиптир. Эми KineMasterге кирип баштайлы. Эң башта биз эмне кылабыз? Эң артта, эң главный видеобузду кошуп алабыз. Чыгып дагы бир жолу кирбесек, көрбөй жатат. Вот. Бул жерде азыр менде 3 видео бар. Үчөө тең как бы мындай фоновый видео болуп кетет. Музыкасы менен, мисалы, мой весна пришла дегенди тандайлы. Длина канча экен? 30-40 эле секунда. Окей. Мына ошол сыяктуу. Эми бул жерге азыр эң башта биз программабызга видеонун эң башына
биринчи эмне тааныштыруу болуш керек, мисалы текст жазабыз. Кандай текст жазабыз? Биринчи мынакей каерде сол жакта слой текст болсун. Эми текстибиздин видеосунун аты кандай болот? Мисалы эң жакындарыма же эң жакын досторума арналат сыяктуу кыскача жакшынакай оригиналдуу бир жазуу жазайлы. Же мындай эле эң жакындарым дейли. Точка. Окей. Эми биз текстти жөн эле жазып калбай, давайте эми текст менен кандай өзгөрүүлөр жасасак болот, текстти эмне кылсак болот? Биринчи ошол менен иштейли. Так, ошондо тексттин үстүнө басылып турганда эле уже үстүндө бул жерде текст боюнча настройкалары чыгат. Биринчи биз тексттин сырткы көрүнүшү менен баштайлы. Биринчи цвети кандай болсун? Цвети мынакей үстүндө бул жеринде ак болуп турат, кайчынын жанында. Башка цвет берсек болот. Мисалы, мынакей бир кызыл түс тандайлы. Окей, галочканы басабыз. Эми итак бизде фондо однотонный фон болбогон үчүн менин жазуум жакшы көрүнбөйт. Эми жакшы көрүнүш үчүн биз бул тексттин сырт жагына, айланасына дагы бир-эки эффект беришибиз керек. Бул мисалы эң жакшысы свечение деген бар. Ошону кошойлу. Мына enable'ды бастым. Свечение кошулду. Свечение бул эмне? Тексттин айланасына мындай жарык болуп көрүнөт. Муну азайтып көбөйтсөк да болуп жакшынакай чыгат. Размерин алмаштырсак болот. Кичирейтсек болот. Вот так. Окей. Дагы текст менен дагы эмне өзгөрүүлөр берсек болот экен? Көрүнүшү менен байланыштуу. Кийинкиси көлөккө тень берсек болот. Кайра эле enable'ды иштетип коебуз. Азыр бул жерде бизде фон и так темный болгон үчүн жакшы көрүнбөй атат. Бирок артында азыр мынакей сол жагына өтүп кетти. Деп бир аз көлөкөсү чыкты. Настройкалар менен иштеп алмаштырабыз. Галочка. Анан кийинкиси цвет фона. Цвет фонанын кереги жок. Цвет фона десек эмне болот? Мындай болуп какой-то бир цвет болуп фон чыгып калат. Муну азыр бизде и так свечение болгон үчүн или мындай кылып кошуп койсок болот. Бул башка кээинки жерлерде жакшынакай болуп көрүнөт, бирок бизге азыр кошпосок деле жакшы эле болот. Мына азыр бизде тексттин көрүнүшү почти даяр. Эми биздин текстибиз видеодо кандай турсун, кандай кирсин, анимация болсунбу? Давайте биринчи шрифтин алмаштырайлы. Шрифтти алмаштыргандан кийин дальше көрөбүз. Бирок шрифтте кандай нерсе? Мындай проблема болушу мүмкүн. Биздин мынакей сонун болгон шрифттер кыргызча тамгаларда, то есть орусча тамгаларда эмне болот? Иштебей калат. Мына эмне болуп кетти? Жок болуп кетти. Потому что эмне? Ошо бойдон турат. Бул бизде орусча тамга болгон үчүн кыргызча тамгаларда иштебей калат. Ошого шрифт менен көп деле өзгөртүү киргизе албайбыз. Эгерде текстибиз латиницада болсо, англисче болсо, ошондо өзгөртүүлөр кирсек болот. Эми текстибиздин сырткы көрүнүшү даяр. Эми текстибиз видеого кандай кирет, кандай чыгып кетет, анимацияларын берели. Эки түр анимация бар. Бирөөсү анимация дегенде бул видеого кириши. Бул жерде бир канча вариант бар. Ошолорду көрөйлү. Скольжение вправо, скольжение влево, көптөгөн түрлөрү бар. Эми булар өтө деле мындай необычный анимация эмес. Мисалы, мына более простой, жөнөкөй увеличение. Ушул болсун. Эми текст канча убакыт турса анимацияда, мисалы 5 секунд турабыз, 10 секунд турабы, ошол турган убакта
дагы башка бир анимация менен иштеп турсун, кыймылдап турсун или свечение болуп өчүп жанып турсун. Ошол сыяктуу дагы башка анимация берсек болот. Ал каерде общая анимация дегени бар. Мисалы, мындай. Же азыр бизде музыка жай болуп атпайбы? Эгерде музыка мындай клубный музыкага окшоп дуң 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 деген музыка болсо, анда ушул немелер сонун болуп турат. Мындай сыяктуу сонун анимациялар бар. Жөн эле эмне болуп атат? Жөн эле кыймылдап атат. Мына ушуну кошуп коелу. Эми дагы бир тексттин үстүнө басып, үчүнчүсү жок болуп кетүү. Кантип жок болуп кетсин? Жөн эле өчүп калсын дейли. Окей. Эми көрөлү кандай болду. Ушундай эле. Эми ар бир адамга мисалы сүрөт же башка нерсе кошуп, видеобузду дагы улантабыз. Бизде бүгүнкү тапшырма кандай болот? Мына ушул эле нерсени өзүңөрдүн мына жакын досторуңар же бир туугандарыңар же ата энеңер ошолор менен байланыштуу эмне кылабыз, бир анимация, фон, майрамдык как бы праздничный бир куттуктоо ошол сыяктуу бир нерсе жасайбыз. Эми сүрөт коебуз, мисалы жакшы бир сүрөт коелу. Мисалы текст бүттү. Эми анын астына кайра эле слой, мультимедиа десек эмне болот? Мультимедиа десек видео бүткөн жерде мына оң жакта, бул жакта видеодон кийинкисине коюп берет. Эмне үчүн слой колдонуп атабыз? Слой колдонгондо бирөөнүн үстүнө бирөө, бирөөнүн үстүнө бирөө болуп, жакшынакай болуп анимация болот. Слой, мультимедиа. Менде мисалы балдарымдын сүрөттөрүн кошоюн. Телеграмдан, так. Мисалы бул болсун. Окей. Эми карагыла, астында баары бир жерге болуп калды. А я хочу, чтобы менин сүрөтүм текст бүткөндөн кийин башталсын. Ошого аны мындай кылып ордун жылдырабыз. Же бир аз ортодо мисалы гүлдөр чыгып турса деле болот. Мындай. Эми бул экрандын кайсы жеринде турсун жайгаштырабыз. Сүрөт жөн эле турсунбу? Жок, сүрөткө дагы эмне кылабыз? Биз анимация беребиз сөзсүз түрдө. Бирок сүрөткө башка, мисалы мен рамка кошобуз деп ойлодум эле. Рамка башка нерсе кошсо болбойт экен. Бир гана ушул бойдон турат. Яркость башка нерселерди настройка кылсак болот экен, бирок рамка жок. Анда сырттан башка программа менен сүрөткө рамка койсок, жакшынакайраак чыгат. Итак, бул жерге кайра эле эмне анимация? Сүрөткө бастым. С анимацией. Окей, иштетип көрөлү. Мына келди. Эми муну азыр мисалы менде жөнөкөй эле текст, жөнөкөй эле жазуу болуп калат. А эгерде сиздер кааласаңыздар, мисалы апама же башка энеме, тайнеме, атама башка деген видео жасаганда сүрөт бүттү, азыр сүрөткө дагы общая анимация, анан кийин видеодон чыгып кетүүсүнө дагы бир анимация берели. Длительности настройка кылабыз. Общая анимация, мисалы пульсация болбойт. Бизде музыка жай дрожание, фонтан болбойт. Кольцо, плавание тоже болбойт, дрейф.
Дождь. Жок, булар не надо. Эч нерсе кылбай эле анда аягына жакын жөн эле чыгып кетсин. Чыгып кетиши кайра эле ошо келген бойдон кете берет. Эми бул жерге карагыла, сүрөт бир жерде дагы бир текст кошобуз үстүнө. Дагы бир текст кошкондо мына каерде экөө видеонун ортосунда сүрөт чыккан жерден башташ керек, экөө тең чыгып, анан тең жоголуп кетиш керек. Ошондо галочканы койдум. Дагы жаңы келгендер бар экен. Азыр мен бул жакты карап кошуп коеюн. Кээ биркилер ошо, по-моему, кирип чыгып кетип кайра кире албай калгандар болуп атат окшойт. Всё. Да, текст менен сүрөт одновременно чыксын дедик. Ошондо более жакшынакай болуп чыгат. Эми кайра дагы бир жолу слой, дагы бир жолу текст. Мисалы, балама эмне деп жазсам болот? Текст. Сүйүктүү балам деп койсок болот. Окей. Буга кайра эле баякы эле настройкаларды колдонобуз. Мисалы, ушул жерге сонун бир ыр жазып койсоңуздар болот, Анимация. Мындай. Кийин анимация чыгып кеткени. Скольжение вверх. Жөн эле чыгып кетсин аккуратно. Эгер музыка мындай сонун музыка, бат музыка болсо, анда музыкага жараша анимациялар дагы берсеңиздер сонун чыгат. Эми бул жерге текст үчүн контур. Только эмне тексттин цветин алмаштырабыз. Мисалы, көк болсун. Контурду өчүрүп эле кайра эле баякындай свечение десек жакшыраак чыгат экен. Свечение. Сары. Кайра чоңойтобуз. Окей. Эми көрөлү. Эң баштан баштап. Бул пока ушу менен бүтсө, эми бир гана өзүбүздүн сүрөтүбүздү эмес, мисалы, интернеттен дагы башкача бир сүрөттөрдөн колдонсок болот. Муну буга чейин биз Photoshop группасы менен өттүк. Ал жерде эмне деп өттүк? Фону жок болгон сүрөттөрдү алсак болот. Эгер фон болгон сүрөт болсо деле, азыр бул жакта фонун алып салсак болот экен. Азыр ошол нерсени көрсөтүп берейин. Так, интернетке киребиз. Мисалы, эмне сүрөт койсок? Так. Мисалы, менде азыр балдар жөнүндө болуп атпайбы? Baby деп издейин. Бирок baby десем азыр баланын сүрөттөрү чыгат. А мага baby кандай керек? Так, baby как мультяшныйга окшоп чыгыш керек. Ошого vector деп жазам. Baby vector дегенде муну азыр Photoshop группасы менен кайра эле түшүндүрдүк. Мындай компьютерде жасалган как мультяшныйга окшош. Кийин PNG деп сөзсүз жазыш керек. PNG деп жазсак, фону жок, жөнөкөй обычный бир сүрөт чыгат. Издедик. Baby эмес, давайте мындай кылабыз. Ну ладно, baby келсин. Бир baby'нин сүрөтүн алайлы. Так. Мисалы, бул. Бизге эмне болуш керек? Фону жок сүрөт болуш керек. Эгерде ак фон болсо, аны өзүбүздүн программа аркылуу алып салсак болот. Эми бул программаны сүрөттү түшүрөйүн. Бир сүрөттү тандадык. Скачать изображение. Эми ошол сүрөттү биздин KineMasterге
кошобуз, ортого бир жерге кошуп коебуз. Кантип кошобуз? Кайра эле слой, мультимедиа, мына биздин сүрөтүбүз, тандадык. Окей, иштетип көрөлү. Бул жерде эмне болду? Ак фон биздин гүл фонду жаап бузуп койду. Ошого фонун алып сала турган нерсе бар бул жерде. Муну кечээки сабакта деле кайсы жерде колдондук? Жашыл фонду алып салуу үчүн колдондук. Эми бул жерде жашыл эмес, акты алып сал десек, могу сүрөттүн ак жерин алып салат. Астыңкы таймлайндан биздин сүрөттү басып, сүрөт тандалгандан кийин мынакей эң астында цветовой ключ деген бар. Цветовой ключту алып включайм. Эми кайсы цветин көрсөтөбүз бул жерден? Мына ак дейли. Окей. Иштетип көрөлү. Толук эле жок болуп кетти. Ошо цветовой ключ менен бир аз жылдырып настройка кылып көрсөңөр, уже эмне болот экен? Мынакей. Бул жактагы настройкаларын дагы алмаштырабыз. Эмне болду ошондо? Биз цветти айттык. Сүрөттүн фону кайсы цветте болсо, цветовой ключтө бул жерде мына, цветовой ключ деген жерде ошол цветти көрсөтүп коебуз. Ак болобу, кызыл болобу, кара болобу, ошондо ал фоновый ак цветти алып салат. Бирок бул бейбинин сүрөтү мага баламдын сүрөтү чыкканда чыксын. Ошондо бул эмне болот? Мынакей. Экөөнү бир катарга эмес, астына үстүнө мындай башка слой кылып кошойлу. Анан бул жакта турсун дагы буга бир анимация берели. Кандай анимация? Общий анимациядан мына ушул сыяктуу фонтан, кольцо, же дагы эмне бар? Плавание, дрейф. Жок, ошо фонтан деп көрөлү. Необычный чыгат экен. Эми иштетип көрөлү. Баштагы жазуубузду өчүрүп алдыкпы же өчүп кеттиби, бир нерсе болду окшойт. Жазуу бул жакта турат экен, ал үстүндө башка слойдо турат экен. Всё. Мына эми көрөлү. Так. Буга чейин азыркы өтүлгөн нерселер боюнча суроолор барбы? Суроолор болсо, түшүнбөй калган жерлер болсо, сураңыздар, ушул жерде кайталап бериңиз деген жерлер болсо. Эми азыр менде Zoom'da мен сиздерге жөнөткөн видеодо, Zoom'da дедим го, азыр WhatsApp'тан сиздерге жөнөттүм 3 видеону. Ошол видеолордун почти баарында өзүнүн музыкасы бар. Эгерде музыкасы жок болсо, же өзүңөр башка бир жактан башка бир видео алып келип, музыка жок болсо, анда музыканы кандай кошобуз? Аудио. Муну буга чейинки сабактарда уже көрсөткөнбүз. Менде азыр телефонумда көп деле музыка жок болгон үчүн аларды кошо албай жатам. Мисалы, бул жакшы бир. Окей. Мына музыкабыз деле кошулду. Эми музыка менен видеонун эгерде үнү болсо, анан видеонуку жакпай жатса, видеонун үнү өчүрүп салсак болот. Видеонун үстүнө бастык. Үстүндө мына колонканын сүрөтү бар. Ошол жерден 100 деген жерди 0го түшүрүп салабыз. Оң жактагы программа сжатие деген влево, вправо деген нерселерге это бесполезно, аны тийгенге кереги жок.